Мамлекеттин тарыхында басып өткөн тарыхый жолун чагылдырган видео тасмага көңүл бурабыз. Бүгүн Кыргыз сому өзүнүн 25 жылдык юбилейин салтанаттуу түрдө белгилеп жатат. Ар бир өлкө өзүнүн акча бирдигине ээ. Улуттук валюта көз карандысыздыктын атрибуттарынын бири. 1993 жылы Кыргызстандын өкмөтү улуттук валютаны киргизүүнү сунуштаган. Аны жогорку кеңеш колдоого алып, натыйжада ошол жылы 10 майдан тартып, Кыргызстан өзүнүн валютасы кыргыз сомун киргизген. Ошентип 1993 жылдын 14 майынан тартып, сом Кыргыз Республикасынын аймагында жалгыз мыйзамдуу төлөө каражаты болуп калган. Ошол убактагы инфляция 2000%-дан ашык болгон инфляция ошол токтогонго баягы өзүнүн салымын кошту да. Андан тышкары 1995 жылы ошол инфляция 32,1%-га чейин төмөндөгөн. Бүгүнкү күндө инфляция 3%-тын тегерегинде катталууда да. Андан тышкары сом төлөм каражаты катары биздин мамлекеттин суверенитетин тастыктаган бирден бир фактор болуп калды. Бул өзүбүздүн экономикалык, саясий маданий жашообузга чоң салым алып келди деп айтсам мен жаңылышпайм да. Башка мамлекеттердин валютасынын арасында өзүнүн кайталангыс татыктуу ордун таап алды. Андан кийин сом өзүнүн этаптарын басып өткөн. Алгачкы банкнотту өтө кыска аралыкта жана минималдуу, аз чыгым менен даярдоо керек болгон. Ал кезде алгачкы банкноттор 1, 10, 50 тыйын жана 1, 5, 20 сом үлгүсүндөгү жүгүртүүгө чыгарылган. Булар өткөл мезгилдин акчасы деп аталып, каражаттын жана убакыттын чектелүү болгонуна байланыштуу алар өтө деле мыкты сапатка ээ эмес, дээрлик кагаз түрүндө болгон. 1994-1995 жылдары акча белгилеринин экинчи чыгарылышы ишке ашырылган. Биринчи банкноттор катарына 50 жана 100 сомдук номиналдар кошулган. Анын коргоо элементтерин өркүндөтүү комплекси жасалма акчадан сактаган. Банкноталарга белгилүү маданият ишмерлердин аты жана сүрөтү чагылдырылган. Анын сырткы бетинде тарыхый архитектуралардын эстеликтери жана табигый ажайып жайлардын сүрөттөрү чагылдырылган. Үчүнчү чыгарылыш 1997 жылдан 2005 жылдары чыгарылган үлгүдөгү банкноттор. Анын коргоо элементтери бир топ жогорку деңгээлде чыгарылган. Акырындап 5 жана 10 сомдуктар өзгөртүлүп, 2000 жылы 200, 500 жана 1000 сом киргизилген. Бирок алардын көлөмү өтө чоң болуп чыгарылып, колдонууга ыңгайсыздык жараткан. 2009 жылы 4-чү чыгарылышында банкноттордун баары 1,5-2 сантиметрге кичирейтилип, акчалар капчыкка кыйынчылыксыз батып калган. Ушул эле жылы эң жогорку номиналдуу 5000 сомдук банкнот чыгарылган. Ал дизайны жана коргоо элементтери жагынан абдан прогрессивдүү деп саналып, 2010 жылы 5000 сомдук акча эл аралык жыл банкнотасы сынагынын финалисти болуп табылган. Ал эми 1000 сом эксперттер баасына ылайык АКШнын $50, Россиянын 1000 рублина салыштырмалуу сапаты боюнча экинчи орунду ээлеген. Акыркы чыгарылган сомдун кармап көргөндөгү сапаты микробасма категориялары боюнча мыкты деп таанылды. Кошумчалай кетсек, 2008 жылдан болоттон жасалган 1, 3, 5, 10 монеталары чыгарылган. Ал эми быйыл 2018 жылы 2000 сом жүгүртүүгө чыгарылып, КМШ өлкөлөрүнүн ичинде эң мыкты банкноты сынагын жеңүүчүсү катары аныкталды. Акча бул биздин жашообуз. Ал тынымсыз аракет, ак мээнет аркасынан табылат. Албетте, акчаны жакшы көрбөгөн инсан кездешпесе керек. Ансыз бир дагы күндү элестетүү мүмкүн эмес. Мына ошол акчада биз сыяктуу жакшы мамилеге муктаж. Акчаны туура эмес сактап, же башаламан бүктөп, туш келди чөнтөгүнө салып жүргөндөр зээнди кейтет. Аны атайын капчыкта сынын бузбай сактоо керек. Ага канчалык аяр мамиле жасасаңыз, акчада сизди жакшы көрүп, берекеси артат. Самара Халилова, Тилек Адинабеков, Ынтымак.